Өзгөн шаарынын тарыхы 1000 жылдан ашуун убакытка созулат. Бул шаар Мавина Вахрадан чыгыш Түркистанга карай созулган байыркы караван жолунда жайгашкан. Аны менен бирге Өзгөн шаары аркылуу улуу жибек жолу өткөн. Өзгөн шаарында 50 миңден ашуун калк жашайт. Өзгөн шаары тууралуу биздин заманга чейин биринчи кылымда айтылат. Шаардын борборунда байыркы архитектуралык курулуштар сакталып калган. Алардын бири Өзгөн шаардык мунарасы. Анын бийиктиги 44 метрди түзөт. Кайсыл бир жылдары бул мунарадан азан чакырылып, алыстан келе жаткан жолго көз салышкан. Анын жанында Караханиттердин династиясына таандык болгон 3 күмбөз жайгашкан. Түндүк, ортоңку жана түштүк күмбөздөрү деп аталган бул имараттардын пайдубалы отко какталган кыштан тургузулуп, ар кандай оймо чиймелер менен тартылган. Тарыхта жазылгандай бул күмбөзгө Караханит династиясындагы хандардын сөөгү коюлган. Башка уламышка караганда Манас баатырдын сөөгү бул күмбөздө жатат. Баса, ислам динин Өзгөн шаарында Караханиттер алып келген. Өзгөн архитектуралык курулушу Кыргызстандын улуттук валютасындагы 50 сомдук номиналга түшүрүлгөн. Бүгүнкү күндө Өзгөн архитектуралык курулушу Кыргызстандын маанилүү тарыхый маданий комплекси болуп эсептелет. Дүйнөнүн ар кандай эл аралык уюмдары бөлгөн каражатка Өзгөн шаарынын тарыхый курулуштары оңдолуп турат. Мындан улам бүгүнкү күнгө чейин урабай өз абалында сакталып келет.